Таштандыдан электр кубатын өндүрүүчү завод Ош, Балыкчы жана Каракол шаарларында да курулат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров аталган заводдун ачылышын жасап жатып билдирди. Урматтуу мекендештер, буюрса бул долбоордун ийгиликтүү ишке ашуусу менен дал ушундай таштандыны утилдештирүү аркылуу электр кубатын өндүрүүчү завод Ош, Балыкчы жана Каракол шаарларында да курулмакчы. Бул багытта аталган компания менен инвестициялык келишим түзүү боюнча тийиштүү иштери жүрүп жатат. Сөзүмдүн соңунда ушул сыяктуу алгылыктуу иш-аракеттер улантыларын, жаңы ишканаларды ачууга жана токтоп турган ишканаларыбызды жандандырууга ар тараптан колдоо көрсөтүлүп, инвесторлор тартыларын натыйжада Кыргызстаныбыз сөзсүз өнүгөрүн баса белгилейм деп белгиледи ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй облусуна иш сапары менен барып, бир катар социалдык мекемелерди кыдырып, аларды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, калктын социалдык аярлоо катмарына даректүү колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Жайыл районунда жайгашкан Жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде болду. Аталган мекеме 1938 жылы карылар үйү катары түптөлүп, 1947 жылы аялдар үчүн психиатриялык жана неврологиялык интернатка айланган. Учурда ал жерде 246 аял жашайт жана аларга ар тараптуу социалдык кызматтар көрсөтүлөт. Мекеме 1994 жылы пайдаланууга берилип, анда 200 орундуу 4 кабаттуу имарат, ашкана, откана, мончо, кир жуучу жай жана кампалар бар. Мекемеде фитотерапия, дарылоо, ден соолукту чыңдоо бөлмөлөрү, социалдык жана күнүмдүк жашоого багыт берүү бөлмөсү, тургундардын көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана социалдык адаптациялоого көмөктөшүүчү чебер колдор, кол өнөрчүлүк клубу бар. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Беловодск шаарындагы Балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде болду. Объект 2,4 гектар жерди ээлеп, жалпы турак жай аянты 3315 чарчы метрди түзөт. Мекеме 2 кабаттуу жатаканадан, 1 кабаттуу имараттан, медициналык жана административдик бөлүмдөрдөн, кампалар жана кир жуучу жайдан турат. Мекеме 214 койкага ылайыкташып, калыбына келтирүү үчүн кошумча 40 керебет бар. Учурда анда 221 бала тарбияланууда. Иш сапарынын соңунда Адылбек Касымалиев Беловодск айылында жайгашкан Беловодск атайын жалпы билим берүүчү мектеп-интернатынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Окуу процессине 20 мугалим жана 14 тарбиячы тартылып, 160 бала билим алат. Мектепте социализацияга жана кесипке үйрөтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Мектеп 1,859 гектар жерге 2 кабаттуу типтүү имаратта жайгашкан. Министрлер кабинетинин төрагасы социалдык объектилерди кыдыруу учурунда мамлекеттик кызматкерлерге буга чейин жаңы жылдык салттуу корпоративдик иш-чаралардан баш тартууну сунуштаган жарыяланган демилгеге кол койду. Биз ар бир мамлекеттик кызматкерди социалдык жоопкерчиликти жана тилектештикти көрсөтүүгө чакырабыз. Бул каражаттар майрам күндөрү өзгөчө колдоого муктаж болгондорго жылуулук, камкордук жана кубаныч тартуулап, алда канча пайдалуу болушу мүмкүн деп белгиледи Адылбек Касымалиев. Бул демилгенин алкагында өз атынан министрлер кабинетинин төрагасы социалдык мекемелердеги балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырып, аларга бекем ден соолук, бакыт, таалай жана көксөгөн кыялдарынын орундалышын каалады. Мындан ары Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун курулушун УКМК көзөмөлдөйт. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган жолдун курулушу менен таанышып жатып билдирди. Анда төрага курулушу дээрлик 5 жылга созулуп кеткен жолдун куруучуларына нааразычылыгын билдирип, катуу эскертүү берди. Биздин негизги тапшырмабыз Ысык Көл облусунун түштүк жээгине салынып жаткан жолдун курулуш маселеси менен таанышуу. Биз бийликке келгенден тарта 2020 жылдын декабрь айынан тарта бул маселе көтөрүлө баштаган. Бирок 5 жылдан бери айта берип, улам тапшырмалары жаңылана берип, бир да маселе чечилген жок. Президент өзү мага ушул жолду көзөмөлдөө тапшырмасын коюп жөнөттү. Бүгүндөн тарта бул курулуп жаткан жолду жеке көзөмөлүмө алдым. Демек, бул иш УКМК кызматкерлерине тиешелүү болот. Президент бир нече жолу тапшырмаларды койду. Андан бери 3-4 жолу транспорт министри алмашып кетти. Акчалар бөлүнүп, кошулуп берилди. Биринчи жылдары 1 чакырым жолду $800 жасайбыз дегенсиңер. Бүгүнкү күндө $1400 чыкты. Макул деп көтөрүп дагы деле жасап бүтпөй атасыңар. Силерге эмне керектигин түшүнбөй жатам. Демек, бул жерде уюштуруучулук, аткаруучулук иштери жана мамлекет тарабынан көзөмөлдөө иштери начар болуп жатат. Жол жаңыдан салынып жаткан жок. 141 чакырым жолду кеңейтүү, стандартка шайкеш келтирүү тапшырмасы гана коюлган. Анда да аткаралган жоксуңар. Курултайдын алдында президент мени чакырып, өз жумушун, мамлекеттин ишин жасай албай тоготпой жаткандарды камагыла деди. Мен андан өзүм барып, алар менен кеңешейин, акылдашайын деп убакыт сурап алдым. Мындан ары жеке менин көзөмөлүмдө болосуңар. Керек учурда өзүм келип жасалып жаткан иштерди текшерип турам, деди ал.
Чуңкурчактуу лыжа базасы расмий түрдө ишин баштады. Иш-чара президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн, Аламүтүн районунун администрациясынын өкүлдөрүнүн жана лыжа сүйүүчүлөрдүн катышуусунда өттү. Базанын иши Чүй өрөөнүнүн туристтик потенциалын жогорулата турчу демилгелердин бири болуп саналат. Белгилей кетсек, Чуңкурчактуу лыжасы Бишкек шаарынан 30 чакырым аралыкта жайгашкан. Анын бийиктиги 2300 метрди түзөт. Жаңы жыл алдында Бишкекте кеңири масштабтуу профилактикалык рейдтер башталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришти. Рейдтер жаңы жылдык майрамдардын алдында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол транспорт кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Мекеменин маалыматына караганда, иш-чаралардын алкагында инспекторлор ылдамдык режимин көзөмөлдөөнү күчөтүп, жол эрежелеринин сакталышын текшерип жатышат. Ошондой эле унааны мас абалында башкаруу фактыларын аныкташууда. Милициянын кайгыл кызматы айдоочуларды жолдордо эрежелерге көңүл бурууга, ылдамдыкты ашырбоого, ичимдик ичкен абалда рулга отурбоого жана жол белгилеринин талаптарын сактоого чакырат. Жол кыймылынын ар бир катышуучусунун коопсуздугу айдоочулардын тартибинен жана жоопкерчилигинен түздөн-түз көз каранды экенин мекеме өзгөчө белгилейт. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын ардагерлери коомдук бирикмесине кызматтык унаа тапшырды. Мэриядан билдиришкендей, кала башчысы буга чейин милиция кызматкерлеринин күнүнө карата ардагерлери менен жолугушуу учурунда жаңы жылга карата заманбап унаа белек кылууну убада кылган. Бүгүн айтылган убадасын иш жүзүнө аткарып, милициянын ардагерлерине жаңы үлгүдөгү унаанын ачкычын тапшырды. Мындан тышкары аталган коомдук бирикменин ишмердүүлүгүн колдоо максатында Ош шаардык мэриясынын имаратына бир кызматтык бөлмө да бөлүнүп берилди. Кытайдын Сычуань провинциясында салмагы 6 тонна болгон дүйнөдөгү алгачкы конвертоплан сыноодон ийгиликтүү өттү. Бул тууралуу Интерфакс кабарлайт. Анда белгиленгендей, Lineung R60 үлгүсүндөгү конвертопланды China United Aircraft компаниясы иштеп чыккан. Аппараттын крейсердик ылдамдыгы саатына 550 чакырымды түзсө, учуу аралыгы 4000 чакырымга чейин жетет. Бул көрсөткүч кадимки тик учактарга караганда 4 эсе көп. Конвертоплан 7620 метр бийиктикке чейин көтөрүлө алат. Ал жетүүгө кыйын болгон тоолуу аймактарга, деңиз үстүнө жүк ташууга жана каттамдар үчүн да колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары ал медициналык тез жардам көрсөтүүдө, куткаруу иштеринде, өрт өчүрүүдө, патрулдук кызматта жана башка багыттарда да пайдаланылат. Бүгүн Кабар маалымат агенттигинде президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин маалымат жыйыны өттү. Анда 2025 жылдын жыйынтыктары чыгарылып, 2026 жылга карата негизги пландар коомчулукка тааныштырылды. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртуу, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу багытында мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу негизги орган. 2025 жылы кайра иштетүү, өнөр жай, энергетика, айыл чарба жана логистика тармактарында инвестициялык долбоорлорду коштоп, экономиканын өнүгүшүнө багытталган маанилүү иштерди аткарган. Инвестициялык ишмердүүлүктү стимулдаштыруу жана Кыргыз Республикасынын аймагында артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарттарды камсыз кылуу максатында бул багыттагы иштер улантылууда. Инвестициялык жагымдуу климатты колдоо үчүн инвестициялык виза берүү активдүү колдонулууда. Улуттук агенттик инвестициялык виза алууга өтүнмө берүү боюнча 27 арызды карап чыгып, алардын ичинен 16 инвестициялык виза алуу үчүн өтүнмө берилди. Кыргызстанда 30 жыл ичинде биринчи жолу стратегиялык долбоорлорго масштабтуу инвестицияларды тартуу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Ал эми 2026 жылы санариптештирүү, энергиянын кайра жаралуу булактары, жашыл экономик, экспортко багытталган өндүрүшкө жана ири инфраструктуралык долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулары айтылды. Инвесторлор үчүн ачык жана ишенимдүү шарттарды түзүү башкы максат. 500дөн ашык компаниялар менен жолуктук. Дүйнөнүн бардык булум бурчтарынан бизге келишет. Биз бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн улуттук агенттиктин сайтында интерактивная карта деп бүгүнкү күндө мындай баса белгилеп атабыз да. Биз ошол акимдерге, зам губернаторлорго, зам акимдерге ошол инвестиция боюнча жанагы жооп бере турган айыл өкмөттөргө жалпысынан мындайчасын айтканда семинар тренингдерди өткөзүп, бүгүнкү күндө жанагы инвестициялык мыйзам боюнча биз аларга делегирование кылганбыз. Аз көлөмдөгү инвесторлор эгерде региондорго бара турган болсо, алар инвесторлор менен жолугушуу өткөрүп, ошол эле мезгилде бизге жана протоколдорун жиберишет, биз жыйынтыктайбыз да. Бул жердечи
Маалымат жыйынында инвестициялык климатты жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана инвесторлорго укуктук кепилдиктерди берүү маселелери да талкууланды. Зарема Женалиева, Өмүрбек Мухтарулуу, Азия ТВ. 28 декабрда Бишкек шаарында жылдын мыкты спортчуларын тандоо аземи болуп өттү. Олимпиадалык бал деп аталган бул иш-чара концерттик программа менен коштолуп, спорт тармагында эмгектенген инсандар баалуу белектерге жана акчалай сыйлыктарга татыды. Алгач спортчулар жана алардын машыктыруучулары кызыл килемден өтүштү. Атайын спорт тармагында эмгек кылган инсандарга арналган кечеге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлдөрү, спорттук федерациялардын өкүлдөрү жана спорт тармагын колдогон ишмерлер келишти. Иш-чара министрлер кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан өткөрүлдү. Агенттиктин директору Казыбек Молдажиев 2025 жылдагы жыйынтыгы тууралуу айтып, олимпиадалык бал эмгекти баалоо максатында уюштурулганын билдирди. Спортчулардын эмгегин баалоо үчүн тарыхта биринчи жолу ушундай форматта олимпиадалык балды өткөрүүнү демилгеледи. Негизги максат спорт агенттиги менен спорт федерацияларынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн деңгээлин жогорулатуу жана бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, биргеликте жаңы жеңиштерге жол ачуу. Атын атасак уту сүйүнөт. Быйылкы жыл кыргыз спорт үчүн өзгөчө жыл болду. Бул жылы ареналарда жана спортчулар эмес, мекендин намысын көтөргөн уул кыздар, кыргыз деген атты дүйнөгө тааныккан кайраткан чемпиондор таймашка чыкты. Сиздер ар бир мелдешке Кыргызстан жерден жүрөгүңүздөргө илип чыктыңыздар. 2025 жылы спорт агенттигинин календардык планынын негизинде республикалык жана эл аралык мелдештер өткөрүлүп, спорттун түрлөрү боюнча 93 чемпионат жана кубок уюштурулган. Улуттук курама командалар дүйнө жана Азия чемпионаттарына, кубоктарга жана эл аралык турнирлерге жигердүү катышкан. Ошондой эле паралимпиадалык оюндарда да алгылыктуу иштер жүргөн. Биздин негизи улуттук паралимпиадалык комитеттин түзүлгөнүнө 30 жыл болду. 30 жылдан ашып калды, 94-жыл түзүлгөн. Андан бери ошо Кыргызстанда 30 жылга жакын бир эле түрдө спортту алып келатканбыз, бул пауэрлифтинг боюнча. Бирок 2017 жылдан баштап көбөйүп, азыркы учурда 13 түр спорттун түрүнө жетиштик. Жакынкы арада ийгиликтерди айта кетсек, бул Дубайда жаштар арасында паразиялык оюндар болду. Ал жакта биздин спортсмендер 7 алтын жана 3 күмүш алып келишти, бул өспүрүмдөр арасында. Андан сырткары пара триатлондо бир кыз бир балабыз ушу чемпионат Азия, чемпионат мирадан ийгиликтерди жаратты. Андан сырткары жеңил атлетика жагынан ийгиликтерди жараткан балдарыбыз бар. Спортчунун кандайдыр бир ийгиликке жетүүсү анын машыктыруучусунун түздөн-түз эмгеги болуп эсептелинет. Бардык билгенин үйрөтүп, спортчусуна жан үрөп, жакын адамдарынын катарын толуктаган инсан машыктыруучу. Эми 2024-жылы Олимпиада оюндарынан кийин, Францияда, Парижде өткөн Олимпиада оюндарынан кийин биз кайтадан эле ошол 4 жылдык планыбызды кабыл алып, ошонун негизинде иштеп келатабыз. Ал эми 2025 жылы биздин кыз келиндер күрөшү боюнча дагы жемиштүү жыллардан болду. Себеп дегенде чоңдор арасында дүйнө чемпионатында бир күмүш, бир коло медалды жарата алдык. Ал эми 23 жашка чейин бир алтын, бир коло медаль жаратып алсак, ал эми 20 жашка чейин дагы коло медаль жараттык. Ал эми чемпионат Азиялар боюнча айта кетсек, чоңдор арасында бир алтын, бир коло медаль жеңип алсак, ал эми 23 жашка чейин 2 алтын, 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль жеңип алганыбыз. Бул 25 жылкы жыйынтык боюнча бизде үзүлүү жылдардан деп айтып кете алабыз. Ал эми эң негизги даярдык бул 2028 жылы болуп өтө турган Америка Кошмо Штатындагы Лос-Анджелес шаарында боло турган Олимпиада оюндары. Ошол Олимпиадага биз кайтадан эле бардык даярдыктарды көрүп атабыз. Ал эми чоңдор арасындагы спортчуларыбыздан да башка аркасында ошол жаш спортчуларыбыз да келе жатат. Алар дагы ошо 2 жылдын аралыгында
катуу даярдыктар көрүп ошол олимпиадага катышууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Так, ассаламу алейкум, здравствуйте, уважаемые любители спорта. Я представляю Федерацию дзюдо Кыргызской Республики национальную, являюсь главным тренером сборной Кыргызстана. Мен Кыргыз Республикасынын дзюдо боюнча курама командасынын өкүлү катары келдим. Бүгүнкү жыл жыйынтыгында дзюдо боюнча 3 спортчубуз, пара дзюдо боюнча 2 спортчубуз сыйлыкка татыды. Бүгүнкү абалга бардык олимпиадалык спортчулар, мамлекеттик өкүлдөр, спорт тармагындагы адамдар катышып жатат. Жаңы жыл алдында жыл жыйынтыгын чыгарып, ошондой эле келе жаткан жылга карата пландарды түзүү үчүн чогулуп жатабыз. Итоги прошедшего года выбирать лучших спортсменов в каждой своей номинации и обрисовывать планы на следующий год. Бул кечеде спорттун ар кайсы түрү боюнча спортсмендер сыйланды. Алардын арасында спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча жылдын мыкты спортсмен айымы деп Айпери Медет кызы тандалып алынды. 2025 жыл мен үчүн жана биздин команда үчүн абдан жакшы, ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болду деп айтсам болот. Негизи эле айта кетсем, азыркы учурда спорт жаатына абдан жакшы көңүл бурулуп жатат деп айтсам болот. Өзүңүздөр билгендей, биздин ажообуз, өлкө башчыбыз Садыр Нуркожеевич жана ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич жаңы жылдын алдында биздин жылдын мыкты спортчуларына, жылдын жакшы ийгилик көрсөткөн спортчуларына жаңы батирлөө кылды. Учурдан пайдаланып Садыр Нуркожеевичке, өлкө башчыбызга, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдирем. Мага болгон ишеничине, колдоосуна ыраазычылык билдирем. Бул 2025 жылдагы биз үчүн абдан жакшы жыл болду. Аллах таала берип, Кыргызстандан жаңы тарых беттери ачылды. Эмнеге десем, кече жакында эле биздин балдар дүйнө биринчилигине барып, бирөө коло, бирөө күмүш алып келди да. Алардан бир ай мурун, 15 күн же бир ай мурун мен өзүм Кубок Мирага барып, ал жакта дагы Кыргызстанда биринчи жолу финалист болдум да. Эми кийинки жылы Кудай буйрса Азия оюндары бар, Азиатский игры. Ал дагы 4 жылда бир болот. Ошону менен биргеликте Олимпиадага баягы очко топтоо боюнча дүйнө кубоктору болуп атат да. Кудай буйрса ошол мелдештерге барып, Кыргызстандын желегин желбиретип келебиз деген үмүттөбүз. Акыркы жылдары кыргыз спорту алдыга жылып дүйнөдө өз ордун таба баштагандыгы ар бир кыргыз жаранын кубандырат. Кыргыз коомунда спортчуларга болгон мамиле абдан жакшы нукка бурулуп жаткандай. Келечек муун азыркы спортчулардын катарын толуктасак деп жан өрөп турганы кыргыз эли үчүн сыймык. Асель Сүйөркул кызы Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек. Алейкум ассалам. Ой, Азамат, рахмат. Ош шаарында балдар үчүн арналган жаңы жылдык алтын балаты майрамы болуп өттү. Иш чара Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында уюштурулуп, ага 700 бала катышты. Салам алейкум, майрамыңыздар менен. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Доктурбаев шаардагы кичинекей тургундарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, аларга ден соолук, билимге умтулуу жана кең келечек каалады. Урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым, азыркы болгон концерттик программа жактыбы? Кымбаттуу балдарым, кымбаттуу кыздарым, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалим эжекелерибиз. Мынакей бүгүн абдан бир мындай жүрөктү эриткен сону майрам. Бул мынакей жаңы жылдын алдында отурабыз. Урматтуу бүгүнкү меймандар, сиздерди баарыңыздарды алдыңыздарда келе жаткан 2026 жылы жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Шаар жетекчиси жаш балдарга кубаныч жана окууларында албан ийгиликтерди да каалап өттү. Мэрдин балатысына мектептен алдыңкы окуучулары, майыптыгы бар, аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары катышты. Сиздерге келечегиңиздер кең болсун, аспаныңыздар ачык болсун. Сиздерге бактылуу балалык, куунак жашоо каалайм. Ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын.
Oş şahrımız ölsün, ölsün. Biz oş şahrımızla sıymıklanabız. Oş şahrımızı suyabız. Oş şahrımız bizim yüreğimiz. Bayramımızlar menen. Майрамдык иш-чаранын алкагында Ош шаардык маданият башкармалыгы жана келечек чыгармачылык балдардын борбору тарабынан даярдалган сахналаштырылган көрүнүштөр, жомок каармандары, ыр-бийлер көрсөтүлдү. Сен жалгыз эмессиң. Мен дайыма жаныңда болом. Иш-чаранын соңунда ар бир балага мэрдин атынан белектер жана оюнчуктар тапшырылды. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.